аймакта жашаган адамдар, эркектер 55 жаштан пенсияга чыга алышат, 25 жыл камсыздандыруу стажы болуш керек, ошонун ичинде 20 жыл камсыздандыруу стажы ошо бийиктүүлүү шартта жашап иштеш керек. Аялдар болсо 50 жаштан пенсияга чыга алышат, ошо бийиктүүлүү шартта курагы боюнча жашап иштеш керек. Ал эми 3 жана андан көп бала төрөгөн, 8 жашка тарбиялаган аялдар 45 жаштан пенсияга чыкканга укуктары бар. Алар 15 жыл камсыздандыруу стажы болуш керек. Ошо 15 жыл ошо бийиктүүлүү шартта жашап иштеш керек. Эң негизгиси документтери болсо эмгек китепчеси, аскерде кызматты өтөгөн болсо аскердик билеттин көчүрмөсү, жогорку окуу жайларда окуган болсо диплом көчүрмөсү, балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүк. Эгерде эмгек китепчеде ошо иштеген бийиктүүлүү шартта иштеген мезгилдеги ошо ишканалар, мекемелердин жайгашкан жери белгиленбесе эмгек китепчеде, анда кошумча маалымат тапшырылат. Ал маалыматтар болсо айыл өкмөтү тарабынан, райондук мамлекеттик администрация тарабынан берилет. Ошо иштеген ишканасы ошо бийиктүүлүү шартта жайгашкандыгы жөнүндө маалыматты тапшырыш керек. Эң негизгиси ошолор.